Сооронбай Жээнбековдун алгачкы маалымат жыйыны айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө Райым Матраимовдун бенефиси болууга аз калды. Жада калса, ал президенттик иш-чарада күндүн негизги ньюсмейкери да болду. Алмазбек Атамбаевдин аффилирленген жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлери жогорку саясатты талкуулоого аракет кылышып, чынында башчысы жана анын маалыматтык кеңешчиси Фарид Ниязов тарабынан бир нече жолу айтылган сөздөрдү кайталашты. Жээнбековго алгач айрым журналисттерге бажы кызматынын башчысынын мурунку орун басары айрым реалдуу маселелерге караганда болуп жатканы түшүнүксүз болгондой. Бирок ал маалымат жыйынга чыккан соң бардык суроолорго жооп бериши керек эле. Алмазбек Атамбаевдин телевидениясынын өкүлдөрү Сооронбай Жээнбеков менен Райым Матраимовду эмне байланыштыраарына кызыгышты. Ал эми өлкө башчы бул үй бүлө 8 жылдан бери Кыргызстан социал-демократтар партиясына жана анын жетекчилерине персоналдык түрдө жардам берип келерин билерин түшүндүрдү. Ошондой эле Матраимов мамлекеттик кызматты көп жыл бою ал президент болгонго чейин ээлегенин жана мурунку башчыга байланыштуу кандай гана суроо болбосун Атамбаевге узатуу логикалуу боло турганын белгиледи. Мына Матраимов боюнча муга токтолуп кетишим керек. Бул маселе боюнча мына мен президент болуп 2017-24 декабрда отурдум да. То есть кечиресиз ноябрда отурдум, ноябрда. 10 жылдан бери 8 жыл ал жөнүндө эч качан сөз болбой эле, сөз болсо эле эч ким көңүл бурбай эле келбеди эле. Райым Матраимов жөнүндө. Жөн иштеп келбеди. Мен ишке киргенде эле ана коррупционер, ана бул Жээнбековдун жакын деп мына чыгара калышты. Мен иштеп атканда ал жок да мамлекеттик бийликте. Кайда иштеп атат? Мен киргенче иштеген, мен киргенден кийин иштен алып коюшту. Азыр соттошуп атат. Сотто жүрөт азыр мен билгенден. Өткөн утуп алыптыр. Аны да менен көрүштү. Жээнбек жардам берген деп. Жээнбеков аны менен катар Матраимов менен тааныштыгы тууралуу фактыны ырастады. Алар Кыргызстан социал-демократтар партиясынын ишине тиешелүү байланышта болгон. Сооронбай Жээнбеков Матраимовдордун үй бүлөсү Кыргызстан социал-демократтары үчүн көп иштегенин кошумчалап, 2011 жылдагы шайлоону мисал келтирди. Ошол учурда жана андан кийин да Райым Матраимов бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп турганда эч ким сындабай, азыр гана ал тууралуу көп айтылып жатканын белгиледи. Кандай жергиликтүү шайлоо болбосун, кандай президент шайлоо болбосун, айрыкча жогорку кеңеш шайлоосу болбосун, бир эле Райым Матраимов эмес, Матраимовдун үй бүлөсү СБК партиясына чын диле иштеп берген. СБК партиясына 2011 жылы президент шайлоодо, кийинки жергиликтүү шайлоодо, Ош шаары болобу, Кара Суу болобу, шаар, райондор болобу, жогорку кеңештин мына 15 жыл шайлоосунда катыштап берген. Мына Искендер Матраимов СБК партиясында азыр мүчө да. Партия мүчө и депутат да 27-чи болуп кирген. 12 жылы иниси аким болду. Аким болуп, ошодон бери СБК партиясында иштеп келатат да. Андан кийин 8 жыл жакшы болуп, андан мен кызмат келгенде жаман болуп калат аларга. Маштып. Ойлонуп көрсөңөр, жатабы логикага ушул. Мына да план Ош областында мен иштеп турганда 56%га толуп турган. Тамажы 56 ашкы менен. Жакшы дейт деп, ошодон кийин бияка алып келишкен өздөрү. Көтөрүшкөн да бул жака. Оштон алып келишпеди, орун басар кылып Тамажы кызматына. Алып келип бул жерде жүрдү, бу жерде иштеди. Жанда жүрүшпөдү. Мен ушуга таң калам да. Серепчилердин белгилөөсү боюнча Алмазбек Атамбаев Кубанычбек Кулматовду 1-жолу 2011 жылы бажы тармагына алып келгенде чогултулган төлөмдөр 3 эсеге жогорулаганын бир нече жолу айткан. Бирок экс-президент Кулматовдун ишинин башталышында Райым Матраимов эмгектенгени жана дал ошондо түштүк аймакта бажы төлөмдөрү эң көп чогултулганы тууралуу эмнегедир унчукпайт. Бул фактыларга Атамбаевдин айланасындагылар жана анын жалпыга маалымдоо каражаты кандайдыр бир себептер менен көз жумушат. Президент мындай кара пиардын артында ким турушу мүмкүндүгүн болжолдоого боло турганын белгиледи. Фарид сыяктуулар өзүн жакшы ал эми Жээнбековду жаман көрсөтүп жатышат. Мындай болбойт. Дагы бир жолу кайталайм, коррупция менен каршы күрөшүүдө жада калса жакын тууганымды дагы аябайм деп белгиледи өлкө башчы. Мен азыр угуп турсам, Фарид эле сөзү ким сүйлөбөсүн, баары тең эле. Алар аппак, эң жаман эле азыркы Жээнбеков жана калгандары. Андай болбойт да. Калыс болуш керек да. Азыр көп чыгат, көп нерсе дагы. Мен угушумча. Көп нерсе чыгат дагы.
Ошондой эле Атамбаев менен Матраимовдун мамилесине кийлигишпейт. Алардын ортосунда кандайдыр бир түшүнбөстүк же маселе бар болсо, бири-бирин көп жылдан бери жакшы билгендиктен өз алдынча чечишип алышса болот. Президент Жээнбеков кимдир бирөөнүн кир интригасы менен мамлекеттик иштерди байланыштырууну каалабайт.